Салам достор, сиздер менен Кыргызстан телеканалы Соцньюс программасы жана мен Альбина Анарбекова. Адаттагыдай сиздерди социалдык тармактарда болуп жаткан эң эле кызыктуу жаңылыктар менен тааныштырып кетмекчимин. Ошондуктан биздин каналдан алыстабаңыз. Дарыгерлер аялдын оозунан жыланды сууруп чыгышты. Дагестандын Ливаш айылында бактын түбүндө уктап жаткан аялдын оозуна жылан сойлоп кеткен. Дарыгерлер аялдын ичине кирген жыланды алып чыгып жаткандагы видео жарыяланды. Жыланды атайын шаймандардын жардамы менен алып чыгышкан. Көрсө, анын узундугу 1 метрден дагы узун болгон. Таластын губернатору тойго келген адамдарга болгон кайрылуусу. Оору кете элек. Таластын башчысы соода борбордун ачылышына чогулган тургундарды таратты. Социалдык тармакта 31 августта өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Марат Мураталиев соода борбордун ачылыш аземине чогулган тургундарды таратууга аракет жасаганы тартылган видеосу тарады. Видеодо көрүнүп тургандай, соода борбордун алдында оңдогон тургундар жаш балдары менен чогулушкан. Мураталиев иш-чараны токтотуп, элден тарап кетүүнү талап кылган. Ошондой эле массалык иш-чаранын уюштургандары жана ага катышкандарды сынга алган. Бирок тургундардын кээ бирөөлөрү нааразычылык билдиришип, тарабайбыз деген сөздөр айтылган. Видеонун аягында Мураталиев бир жерде чогулбай, каалоочулар борбордун ичине кире аларын айткан. Жаман көрбөгүлөр мени. Ал ошондо бир эле мен жүрдүм кыйкырып ушерде барыңарды карап, азыр турсуңар, мына балдарыңызды карап, эмне алып келдиңер берге? Если я его завтра вот накажу. Давай, эмесеге жок, ач магазин ачасыңар, билген тангесте киргиз эл тарагыла давай, жок музыка койбой. Койбой, жаман көрсөңөр көргүлөр. Тарагыла, мен көп элим менен апаларым, эжелерим колдойт мени. Тарагыла көргүлөр. Магазинге чыгарып кирип көрүшсүн. Токтоп койбор. Балдарды аялачы, өзүңөр дайы болсуңар. Это сейчас принеси, отрежем, зайдем. Давай, заходим отсюда. Сейчас поэтому ачат киргиле, чогулбагыла, акылбай, айланайыңдар, эмне, абайгарлачы, орույсуңар азыр. Дүйнөдөгү эң кымбат кочкор $490,000 сатылды. Шотландияда өткөн айыл чарба аукционунда дүйнөдөгү эң кымбат кочкор сатылды. Ал кочкордун баасы $490,000 чейин көтөрүлгөн. Маалыматка караганда, эки кат бриллиант деген аттуу кочкор Нидерландыда чыгарылган тексель породасындагы кочкор болуп саналат. Бул породадагы койлордун козулары өтө тез чоңойгону менен белгилүү. Ал эми чоң кочкорлор бул чоңдуу келет да эти жогорку сапатта болгону менен айырмаланат. Эки кат бриллиант эки чемпиондун тукуму. Атасы $86,000 кочкор болсо, ал эми энеси $46,000 кой. Сатып алгандардын айтымында, алар эки кат бриллиантты дал ошол гени үчүн ушундай кымбат баага сатып алышкан. Алар эки кат бриллианттын тукумунун эсебинен короткон акчаларын чыгарып алабыз деп пландашууда. Белгилей кетсек, буга чейинки рекорд 2009-жылы коюлган болчу. Анда аукциондо бир кой $300,000 сатылган. Саламат Садыкованын ат башы нарын кытайлашып кеткен, биз тунук кыргызбыз деген видеосу тараган. Бул видеону көргөн көптөгөн адамдар айтылган сөздөргө каршы экенин айтышып, нааразычылыгын билдиришкен. Бирок бул окуядан көп өтпөй ырчы кыргыз элинен кечирим сураган. Жети дуан элибиздин ар өзүнүн тил маданиятына келгенде менталитетибиз бар. Бир жагыбыз мына мен өзүм эле өзбек, тажик туугандар менен чогуу өскөнмүн. Мына нарын жак болсо улуу Кытай жибек жолу менен чектеш деп ушундай аңгеме болгон айдан айда. Анан аны бурмалап ар түрдүү кылып чыгарып коюш азыр оңой экен. Мен ушул жашымда кантип эле ушул мындай айтканда нарын элине же бир ат башы элине бир оозумдан жаңылып сүйлөй турган киши эмесмин го. Бул эми азыркы тил менен айтканда хайп деген өнөр өтө бир жакшы кызмат окшойт. Кээ бир анча мынча кечирип коюңуздар, бир жамбакты калемгер, бир сатылма журналисттерди да көбүртүп жиберип жатат. Кээде жаштар жаңылып чыгарып койгондур балким, кимдир бирөө. Мен баарыңыздарды кечиремин. Анткени бул өмүрдө Кудай Таала бизге кечиримдүүлүгүн берген. Мен Кудай эмесмин, же биз баарыбыз чогулуп келип биз Кудайдын жанында боло элекпиз эле. Бирок жүрөгүбүздө ыйманыбызды жоготкойлу.
элим деген сүйүүбүздөн мына бүгүн кандай керемет асман чалкып бизди эркелетип турган эркиндигибизден ушу береке качан болсо элге тилегеним ырыс ынтымак, анан береке болсун. Менин тилегим ошол айдан айга. Фестиваль учурунда батберек 3 жашар кызды асманга учуруп кетти. Тайвандын түндүк батышындагы Синчу шаарында өткөн фестивалда 3 жашар кыз батберектин керемет жолу менен аман калды. Ата-энеси кыз кантип батберектин жибин тартып алганын байкабай калган. Батберекке илинген наристени асманга 10 метр бийиктикке көтөрүп кеткен. Бир нече секунд бою бала элдин алдында асманда термелип, андан кийин жерге кулап түшкөн. Ата-энесинин айтымында кыз шок абалда калып, бирок денесине зыян келтирилген эмес. Окуядан улам Шамалдын шаары деп аталган Синчундагы батберектер фестивали үзгүлтүккө учураган. Асел Кадырбекованы сүзүп кеткен айдоочуну ырчынын үй бүлөсү кечирди. Нурлан Насип жубайынын дарылануусуна кылмышка шектүүдөн акча талап кылбаганын айтып, болгону автоунаасын кайра калыбына келтирип берүүнү суранганын билдирген. Нурлан Насиптин айтымында ал кырсыкка себепкер болду деген айдоочуну аялы үчүн кечирген. Ал эми тосмо арызды анын кайненеси Кадырбекованын апасы жазып берген. Асел өзүнө келип жашоого кайтканына Кудайга 1000 мертебе ыраазыбыз. Бир четинен бул бөөдө кырсык. Бирок ыкчам аракетке келчү топтун ГБР айдоочусу жубайымдын автоунаасын катуу ылдамдыкта келип сүзгөн. Башында аябай жинденгенбиз, бирок кийин кайра ойлонуп, ал жигиттин тагдырын талкалабай эле коелу деп чечтик деген ырчынын жолдошу. Эске салсак, 26-июнда Бишкектеги Медерова жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде Toyota Camry жана ыкчам аракетке келчү топтун ГБР Honda Odyssey автоунаалары кагышкан. Анын кесепетинен Camry автокөлүгүндө бараткан Асел Кадырбекова катуу жаракат алган. Мээси чайкалып, моюн омурткалары менен акыреги сынып реанимацияга түшкөн. Ал эми Кадырбекова менен сүзүшкөн айдоочуга кылмыш иши козголуп, убактылуу 1 айга камакка алынган болчу. Хулио аттуу жаран 110 жашта, анын жубайы Вальдрамина ушул жылы 105 жашын белгилеп жатат. Экөө 79 жылдан бери бирге жашап келе жатышат. Бул эки түгөй Гиннес китебине кирген. Ар дайым бири-бириңерди сыйлап жана сүйүп жүргүлө деген кеңештерин айтышкан. Ал экөө дүйнө жүзү боюнча эң үлгүлүү жана эң улгайган үй бүлөнүн катарын толукташат. Эки түгөй 1941 жылы 7 февралда Кита шаарында баш кошушкан. Экөөнүн 5 баласы, 11 небереси, 21 чөбөрөсү жана 9 кыбырасы бар. Ушундай чоң үй бүлөсү бар экенине экөө тең сыймыктанышат. Ушундай үлгүлүү үй бүлө бар экендиги көңүлдү кубандырат. Учурда дүйнө жүзүндө балдардын Кавасаки синдромуна кабылуусу көбөйүп жатат. Бул дартты коронавирус инфекциясы чакырат деп болжомолдонууда. 2020 жылдын 24 августуна карата Казакстанда коронавирус менен коштолгон Кавасаки синдромуна 19 бала чалдыкты. Адистер Кыргыз өлкөсү да даяр болушу керек деп жатышат. Макалада аталган синдромдун коркунучу, илдети кантип айыктырып, кантип анын алдын алууга болору тууралуу айтып беребиз. Кавасаки синдрому курч кармоочу, калтырап титирөө менен коштолчу, негизинен 2 айдан 5 жашка чейинки балдарда кездешчү оору. Айрым маалыматтарда бул дарт менен жаңы төрөлгөн ымыркайдан тарта 14 жашка чейинки балдар ооруйт деп айтылат. Спорт менен активдүү машыккан, кара жумушту көп жасаган өспүрүмдөрдө синдром жүрөк оорусу катары кездешет деген окумуштуулар да бар. Кавасаки синдромун 1967 жылы япониялык педиатр Томисаку Кавасаки ачкан. Ошондон улам оору анын фамилиясын алып жүрөт. Синдром Азия өлкөлөрүндө көбүрөөк катталат. Болжол менен 100 000 баланын 100-ü ооруйт. Бирок коронавирус пандемиясынан улам февраль-август аралыгында АКШнын 17 штатында жалпы 100дөй бала, Улуу Британияда 100 чамалуу, Францияда 17, Казакстанда 16 бала катталды. Мындан тышкары Швейцария, Италия, Армения, Испанияда да катталганы анык болгону менен так саны белгисиз. Окумуштуулар Кавасаки синдрому коронавирус менен ооруган балдардын баарын эмес, айрымдарын гана ооруйт дешет. Ден соолугу бар, алты саны аман туруп, кайыр сураган адамдарга таш ыргыткым келип турат. Себеби дегенде, бир бутунан ажыраган байкебиздин шыбак-шыбап өзүнүн тиричилигин көрүп жаткан видеосу интернет булактарына тарады. Бул видеону көргөндөн соң мээнеткечтигине таң калбай коюуга болбойт. Кааларым бул байкеге ден соолугу бекем болсун. Ден соолугу чың туруп, үй жайын карабай жоопкерчиликтен качкан мырзаларыбызга караганда алда канча сыйлоого татыктуу жана көптөгөн мырзаларыбызга үлгү болот деп ишенем.
Ушуну менен Соцньюз программасына бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.